Чоочун. Аңгыменин автору Анара Мурзабекова. Окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Каланын чыгыш жагындагы чоң Мадина базарына улагылаш орун алган уйгур ашканасынын лагманын бир жеген адам бул жакка кайра кайрылбай койбойт. Оозун калемпирге дуулдатып, Ниагара шаркыратмасы сымал узун чоюлган лагманын сазайын чыгара сугунган адамдардан көз албай, качан ордун боштот деп акыя кезек күткөндөрдүн санын бир көрсөңүз. Аларды күндө көрүп жүрүп, апамдын адамдардын баары эле тамактын падышасы болгон лагманды ичкенди сүйүшөт балам деген илгери бир айткан сөзүн эстей берем. Мен ушул ашканага официант болуп иштегениме бир айдан ашты. Көнгөнсүп калдым. Алдына 2 табак лагманды катар коюп, бирин ичип, экинчисине кашык салган курсактуу байкелерге гана көнө албай жүрөм. Байкашымча, алар алыстан келгендер. Бир келгенден кийин курсагым эмес, көңүлүм дагы тоюп кетсин дейби, тиштерин чукуп, көпкө отура беришет. Андайда курсагы курулдап күтүп турган лагман сүйүүчүлөр бизге арыздана кетишет. Бая эле лагман ичип бүтсө да Ташкенде отура береби? Айткылачы Кудай жалгагырга деп оюна койсо, дароо желекесинен сүйрөп кетчүдөй оозунан көк түтүнү чыгат. Андайда биз эсептеши элек деп сооротмуш болуп, анан кедейдин бир тойгону орто байыганы дегенсип, бутун узун сунган кардарыбыздын бошогон идишин жыйнамыш болуп, дагы эмне жегенди каалайсыз десең, жок тойдум, чоң кыз, азыр турам деп козголот. Лагман Үрүмчүдөн келген ашпозчулардын колунан даярдалып чыгат. Болгон сыры ошол. Үрүмчүнүн өзүндө мынчалык кезек талаш болбосо керек. Күтүп отурган кардарлардын тамагын ташып жүргөндө мени бирөө кадала тиктеп турганын сездим. Бирөөсүнүн тамагын алдына коюп, бери бурулганда көрдүм. Бир жигит мени жылмайып карап отуруптур. Жанында отурган домбура доош шериктеринин катуу чыккан күлкүлөрүнөн мени жөн гана шылдыңдап, сынап отургандай сезилди. Эмнегедир жүзүм албырып чыкты. Мен байкамаксан болуп, ишимди уланта бердим. Келген кеткенди тейлеп, чуркап жүрүп, кечтин кирип кеткенин байкабай калыпмын. Соуска шайкалып чыккан камырдай буркурап, жоолуктун бир күндүк кучагынан чачым жалпайып, жүзүмдүн жүз кыймылынан бетимдеги боектор бузулуп, жумуштан чарчаңкы чыгып, аялдаманы көздөй бет алганымда, астынды торой мерс үлгүсүндөгү кара машина токтоп, ичинен баягы мени карап, жылмайып отурган мырза түштү. Унаасынын арткы эшигин ачып, жеткирип коюуну сунуштады. Тегеректеги адамдардын көзүнөн же сөзүнөн качтымбы, айтор дароо эле машинага отура калдым. Базардын босогосунан алыстап, алжай сурашканда рулда отурган мырза базарда басымдуулук кылган уйгур улутунан экенин баамдадым. Аты Ансар экен. Жолдо гүл дүкөнгө токтоп, роза гүлүнүн чоң букетин сунганда ыңгайсыздана түштүм. Бирок сунган колун суутпай алганга мажбур болдум. Ансардын эртең кечки тамактанууну чогуу өткөрүлү деген сунушун четке кага албадым. Эртеси жумуштан кийин жолугушууга дагы макулдугумду алды. Кийин экөөбүз ээрчип, борборгалабызды алаканга салгандай сулуулук менен курчалган 17-кабатта жайгашкан өзгөчө тамактануу жайына барып отурдук. Даамдуу тамак менен сылык сыпаа сүйлөшкөн сөздөрүбүз мага жагып турду. Экөөбүз көптөн күткөн көңүлдөшүбүздө бири-бирибизден тапкандай жайдары отурдук. Жолугушуунун соңунда унаасы менен үйгө жеткизип койду. Кадимки күндүн башталышы. Ашкананын ичинде кишилердин караны жок. Мен болсо терезенин сыртындагы адамдардын агымына көз салып, өзүмдү темир капаста отургандай сезем. Бир күнү эле жашоом укмуштуу жаңы нукка өзгөрүлүп, бала кезимден максат кылган атактуу актриса болуп кетеримди элестетип да алдым. Өзүм 17 жашымда алыска айылдан келип, ата энемди кыйнабайм деп ушул жумушка жипсиз байлангам. Кыялымдын кереметтүү кылдарын чертип отурсам, таттуу оюмдо гүлдананын шаңкылдаган үнү бузду. Таң нуру, байкушум десе, бир уйгурдун сүйдүм деген сөзүнө ууланып отурасың анан, деп какшыктап күлүп баштады. Түшүнбөдүм. Мындайда түшүнбөй каласың тим эле. Кече кечинде Ансар аканын машинасына чуркап түшүп, чаң учуруп кеттиңер го. Элге жакшы көрүнүш болуп, аркадан баарын былгытып жүрө турбайсыңбы? Гүлдана, эмне эле тилиң сайрап калган? Ал адамдын унаасына түшсө эле былгыткан болуп калабы? Унчукпай калсаң болду. Ал дароо төбөмө чыгарын билем. Мен дагы аны демите жооп узаттым. Таң нуру,
Мени туура түшүн. Билсең, сенин камыңды ойлоп жатам. Буларың акчасын ары өрү сапырып, алдап-салдап самагандары бир гана иш. Өз жеринде аялын, балдарын таштап коюшуп, бул жакта кумарга батып жүрүшөт. Ансарың чындыгында бойдок. Ошончо ишиңер үйлөнүүгө жетсе, динди шылтоо кылып, жоолу короп, 4 тубалдын ичине камап коет. Бизде булар менен жүргөн кызды жакшы ойлобойт. Ата энең кеп сөзгө калат. Булар кыргыз кыздарын тумшуктуулар курт кумурсканы карагандай эле карашат. Сен буларга жем болгуң келип жатабы? Жок, албетте жок. Мен Манастын тукумуна гана турмушка чыгам. Бул сөздөр оозуман кандай чыкканын өзүм дагы билбей калдым. Ордуман ыргып турдум. Гүлдананын бул ашканада иштегенине кыйла жылдардын жүзү болуп калган. Ким жөнүндө сурооа, баарын ийне жибине чейин төгүп айтып берчү адам. Ошол себептен анын сөздөрү мага катуу тийди. Уйгурларга, анын ичинде ансарга болгон жинденүү, кыжырлануу жана таарынуу сезимдери мени албарсты баскандай басып, ага кошо кыргыз кыздарына болгон күйүмчүлдүк сезимдерим ого өтерден жанымды жай алдырбай, өзүмө өзүм өч алам деп сөз бекиттим. Өч алам дегеним ансарды катуу сүйдүрүп, анан ага кыргыз кызынын кайратын көрсөтүп туруп, аны карабай таштап кетип эле. Күндөр күнгө алмашып, ансар экөөбүздүн мамилебиз аргымактай арыш керип, Кудайдын куттуу күнү багымдат намазынан кийин дароо мага шашып келет. Мен болсо уйкунун сазайын берип, саат чыркырап 5 жолу какмайынча турбаган жаным ансардын бир чалуусунан көзүм чайыттай ачылат. Күн сайын кирели кечке иштеп жүргөнүмө карабай, ансар экөөбүз агарган таңды тосуп, кызарган күндү чогуу узатып жүрүп, бири-бирибизди 5 колубуздай билип калдык. Ансар токтоо, өзүнүкүн бербеген, көп күлбөгөн, бөтөнчө кызганчаак, 5 маал намазына жана жумушуна кайдыгер карабаган, орто бойлуу, дене булчуңдуу, бийик тоого окшогон жигит. Мен өзүмдү ушул тоонун боорунда өскөн назик гүл сыяктуу сезчү болдум. Себеби жумуш деп жулкунбай, өзүмө дагы көңүл бөлгөндү үйрөндүм. Актерлорго арналган курска жана кастингтерге барып, максатымды көздөй талпынып баштадым. Борборгаланын булуң бурчун кыдырып, көрбөгөн жерибиз калбады. Ошондой күндөрдүн биринде ансар мага "Бүгүн сага өзгөчө сонун жерди көргөзөм" деп калды. Күн батып, жумушубузду жыйыштырып, ансар айткан өзгөчө жерди көргөнү жөнөдүк. Чарчаганыман көзүм илинип кетиптир. Унаанын өйдө ылдый силкингениnden ойгонуп кеттим. Көзүмө жаратылыштын ажайып кооз көркөмү илинди. Тегереги курчалган тоолор, шамалдын желине ыргалган дарактар, жай аккан мөлтүр булак, суу жүзүнө жылтылдап түшкөн айдын сүрөтү жана экөөбүз. Эмне мынча ойлосуң, Нурум? Сагындым. Бөлүшөсүңбү сагынычыңды? Ата энемди, айылымды, туугандарымды көрө элегиме 1 айдын жүзү болуптур. Сагындым. Көзүмдөн жаш мончок болуп агып кетти. Канча саатта жетчү жол? 2 сааттык. Нурум, сен үйүңө унаа менен 2 саатта жетсең, мен учак менен 2 саатта жетет экенмин. Бирок айрымабыз, мен үйүмө барсам кире албайм. Кирсем чыга албайм. Калсам дагы ата энемди кучактап, жүздөрүн бир жолу көрө аламбы? Ал дагы чоң суроо. Ансардын бурганактаган кайгысын угуп, өзүмдүн көйгөйүм кымындай эле нерсе турбайбы деп ыйлап жатканым үчүн уялып да кеттим. Эмне болуп келип калдыңыз эле Бишкекке? Кайсыл бирин айтайын, Нурум, деп оор үшкүрүнүп сөзүн улантты. Элибизде эркиндик жок. Өйдөдөгүлөр эмнени айтса ошону жасайбыз. Оку десе окуйсуң, чоку десе чокуйсуң. Томсоруп, тоголок нанды чымчып жеп отурганда жумурай журтка кабар тарады. Чет өлкөгө чыгып, сооданын сазайын берсе болот деген. Алыс жакындардан сураштырып, тааныш билиш менен агам экөөбүз Бишкекке келип калдык. Ишибиз жүрүшүп, бул жакка эмне товар алып келбей тез-тез сатылып кетет. Ишибиз илгерилеп, Үрүмчүгө кирип чыгып, жакшы жашап жатканыбызда кокусунан эле чек ара жабылып, чыккандар кирсе, киргендер чыкса жазага тартылмак болду. Калганын билесиңер да. Байкеңиз жаныңызда экенин айтпадыңыз эле го? Агам жанында болсо, эң бир бактылуу адам болор элем го, Нурум. Агам чек ара жабылып, ата энебиз кысымга кабылганда чыдай албай, мага сооданы тапшырып, Кытайга кирип кетти. Түрмөгө түштү. Агам аябай намыскөй адам эле. Эне тилин танып, маңкурт болгусу келбеди окшойт. Анан
Ал дагы дайынсыз жоголду. Ансардын үнү калтырап, көзүнө жаш алды. Мен эмне дээримди билбей аң-таң болуп отурдум. Нурум, билесиңби, жаныман артык көргөн агам дайынсыз жоголуп, ата-энемдин таянар тоосу болуп жанында тура албай, бир тууган киндик каным тамган жеримен алыс болуп, арманымды айтар жан калбай, асманда күнүм тутулуп, асказоом урап бузулганда, сен булуттан чыккан күн нурундай жашоомдо пайда болдуң. Нурум, сен өзгөчө жансың. Сени жүзүң эле эмес, жүрөгүң дагы сулуу. Бүгүнкү күндө жашоомдун маңызы жалгыз сенсиң. Анан бир саам унчукпай туруп калып, анан чөнтөгүнөн шакек кутучан алып чыкты. Нурум, менин түбөлүктүү сүйүктүүм болгонго макулсуңбу? Деп үмүтү чачыраган көздөрү менен мени тиктеп калды. Мындай болорун күтпөгөн жаным күлөрүмдү, же ыйлаарымды, ооба же жок дээримди билбей селейип туруп калдым. Жүрөгүм толтоосунан чыгып, макул бололу десе аң сезим каршы, баягы өч алам деген ачуудан кекиртегиме такалып калгандай, ооба деген сөздү айта албайм. Шашып кеттиңиз окшойт, мен ойлонуп көрөйүн, деп сөзүмдү башка жакка бура баштаганымдан байкады окшойт. Макул деп башын ийкегилеп, шакекти чөнтөгүнө салып койду. Кийинки сөздөрүбүз бири-бирине жалгашпай, ортодо ыңгайсыздык жаралды. Көпкө турбай үйгө кеттик. Эртеси адаттагыдай таңкы 5-те телефон шыңгырады. Алло, келдиңизби? Ооба Нурум, даярданып тезирээк чык, Кочкорго кеттик, десе чочуп кеттим. Эмнеге? Качан? Ата-энеңдин жанына жеткирип коеюн. Аябай сагындым деп жатпадың беле, Нурум? Дегенде сүйүнүчүм койнума батпай ордуман атып турдум. Чынбы? Тамаша эмеспи? Мен сени эч качан алдабайм, Нурум. Шашкалактап ары-бери чуркап, оокаттарымды жыйыштырып эшикке чуркап чыктым. 2 сааттык жолго чыктык. Жолдо дүкөндөргө токтоп жашылча, мөмө жемиш, тандыр нандарды сатып алып, жолубузду уладык. Мына, керилген Кочкор жерине дагы кирип келдик. Айылыма келгениме сүйүндүм, бирок ичимден бул кубанычымдын артында бир нерсе тургандай жүрөгүмдү өйүп турду. Үйүмө бир көчө калганда, Ансар унаасынын жүрүшүн азайтып, бир сөзүн айтмакчы болуп баштаганда, ары жактан байкем менен жеңемдин келе жатканын байкадым да коркуп кеттим. Ансардын оозунан сөзүн жулак алып, шаштырып, алган көр жеримдин баарын түшүртүп, батыраак кетиңиз деп, аны менен жакшылап коштошпой эле узатып жибердим. Аңгыча жакындап калган байкем кериле кыйкырды. Токтот алдыгы жигитти, мени талак ала кетсин. Байке, кандайсыңар? Бул мен тааныбаган адам. Таксист. Үнүм титиреп кетти. Байкем Ансардын артынан чуркап барып токтотуп, анын уйгур экенин билсе эмне болот деген ой келди. Жүрөгүм катуу согуп баштады. Койчу Таңбур, кайдагы таксист? Ак мерс менен ушул айылга ким келет? Деп кат-кырып учурашып, баштыктарды көтөрүп үйгө жөнөгөндө барып өзүмө келдим. Күн нурун чогултуп, тоо артына жашырып, айланага салкын түшүп бара жатты. Атам кыйкырып малдын башын толуктап, ары-бери чуркап жүрөт. Казандын боюнда апам экөөбүз сагынычыбызды таркатып, сырдашып отурабыз. Апа, бир нерсе сурасам жинденбейсизби? Жок, кызым, айта кой. Апа, мен бирөөнү жактырып калдым окшойт. Жакшы кызым, бул жинденчү нерсе эмес. Сен бой жетип чоңойдуң, турмуш куруп, өз арабаңды тартып кетсең, биз дагы бактылуу болобуз, каралдым. Ал бөлөк улуттун уулу болсочу? Мени жакшылап угуп ал, кызым. Чоочун улут, жер, эл болбойт. Бир гана жан дүйнөңөн, жүрөгүңөн алыс жүргөн жан чоочун адам болушу мүмкүн. Биз сенин баардык тандооңду кабыл алабыз. Ушул эле сөздөр жетишпей жаткандай, желкемен оор жүк түшкөндөй болду. Ошол замат сүйүнүп, сүйүмдү бүт дүйнөгө кыйкырып, жар салгым келди. Отун сала коеюн, апа, эмне кылайын? Деп ары-бери секирип, өзүмдүн бактыма өзүм батпай жаттым. Кыдыңдабай чуркап барып, үйдөн туз алып чыкчы, кызым. Бир сөзүңүз го, апа, деп озунуп кире беришке башпак арзымап, телефонума СМС келгенин кулагым иле калды. Барып карасам, билдирүү Гүлданадан түшүптүр. Кандайсың, Таңнуру, сүйүнчү, мен турмушка узап жатам. Айтмакчы, мен уйгурдун баарын жаман деп адашыптырмын. Өзүм ушул улуттун баласына жүрөгүмдү арнадым. 9 сентябрь саат 17:00 Арзу кафесинде боло турган тоюбуздун
кадырлуу коногу болуп кет деген саптарды окуп, сүйүнөрүмдү же жинденеримди билбей бир азга жайлай калсам, кайрадан бир СМС келип калды. Ансардан экен. Кубанганымды айтпа. Ачып окуп баштадым. Нурум, нурлуу сулуум. Өткөн кечте сени кызыктай абалга калтырдым окшойт. Кечирим сурайм. Билем, сендей кызга өзгөчө бала татыктуу. Ал мен эмесмин. Сен макул болгон күндө деле ата-энең Айманчоктой кызын мага ыраа көрмөк эмес. Эмнеси болсо дагы аз убакыттын ичинде менин көңүлүмдү көккө жеткирип, бакыт тартуулап, сүйүүнүн сыйкырдуу дүйнөсүндө чогуу жүргөнүбүзгө сага чоң рахмат. Ушунун баарын сөз менен эмес, кат менен айтып жатканым өкүнүчтүү. Бирок сенин жүзүңдү карап, коштошуп кете албасыма көзүм жетти. Убакытты узартпай сени жеткирерим менен нарын аралап, Үрүмчүнү көздөй кете бердим. Элиме жериме барып, тагдырымдын жазганын көрөйүн деп чечтим. Акыркы сабын окугум келген жок. Дароо Ансардын номерин терип баштадым. Телефонунун өчүгүнө карабай 5 жолу чалдым. Айлам жок. Кайрадан анын жазганына көз чаптырып, акыркы сабы жүрөгүмө жебе болуп сайылды. Кош бол, нурум, нурлуу сулуум. Телефон колуман түшүп кетти.